колонизатор мамлекеттер дүйнөнү бөлүп алышкан. Алар ушул бөлүштүрүүнү өз үлүштөрүн коргоо жана мыйзамдуу түскө киргизүү үчүн бууну түзүшкөн. Мисалы, бүгүн Мьянмада болуп жаткан абалды алсак, эгер буунун коопсуздук кеңеши Мьянма бийлигин Рохинджа мусулмандарына карата геноцидин каралаган реалдуу чара көрүүнү талап кылган резолюция кабыл алмакчы болсо, Кытай өзүнүн вето укугунан пайдаланып, бул резолюцияны кабыл кылдырбай кое алат. Себеби Мьянма Кытайга малай өлкө. Ошон үчүн Мьянма режимине каршы реалдуу чара көрүлбөй жатат. Америка, Россия, Британия, Франция менен да абал ушундай. Ошондуктан бул колонизатор мамлекеттердин жана алардын малайларынын кылмышына каршы чыгуу мүмкүн эмес. Анан кайдагы буудан укукту талап кылып жатабыз. Ал колонизаторлукту жана колонизаторлорду коргогон уюм болуп жатса.